Мадумаровка болуп аткан чабуул боюнча өзгөчө бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү көп суроо берип атышат. Сенин оюң кандай? Мадумаровду колдойсуңбу? Достор, дагы 2-3 темага токтолобуз. Алгач ошол Мадумаров Адахан Кимсанбаевич тууралуу токтолуп кетейин. Бүгүн бүйүр кызытып, коомчулукта талкууга чоң жем таштап койду. Албетте, мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү эмесмин, болгондо эмесмин, жана Мадумаровду бир да жолу шайлаган эмесмин. Бирок, достор, ачуу чындыкты мойнубузга алып коюшубуз керек. Бүгүнкү парламентте, бүгүнкү күндө жетеленме эмес, ээрчиме эмес, күн карама эмес депутаттар бирөө, экөө, үчөө эле мен билгенден. Ошолордун сап башында Адахан Кимсанбаевич турат. Мындан 1 жыл мурун дагы Ген прокуратура ушундай эле запрос кылган, бирок депутаттар макулдугун берген эмес. Эми азыр кандай болот? Жыйынтыгын көрөбүз. Достор, бирок мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет да. Садыр Жапаров өзү айтты Бакиевди, ал кылмышкер, соттун чечими бар, 30 жылга эркинен ажыратылган деп, келсе камалат деп. Ошол адам менен Дубайдан жолуккандыгына байланыштуу суракка чакыра албаган Ген прокуратура бир тууган кайниси контрабанда менен кармалып, коррупциялык схеманы түзүп кармалып, анан ошол Ген прокурордун бүгүн моралдык укугу барбы? Курманкул Токторали Зулушевдун моралдык укугу барбы бүгүн ошондой запросту жибергенге? Бул биринчиден, адам өзү биринчи моралдык жактан таза болсо, ошого укугу болсо, анан ушундай кадамдарга барса дагы жарашат беле дейм да. Бул биринчиден. Экинчиден, Мадумаров мен билгенден, мурда билбейм кандай саясат жүргүзгөн, биз командабыз менен жетин тоону коргодук. Жетин тоонун казылышына, сатылышына Мадумаров каршы болду. Бул жагынан бири-бирибизге тилектештик көрсөттүк. Кемпирабад боюнча биздин команда дагы каршы болду, Мадумаров да каршы болду, бул жактан да тилектештик көрсөттүк. Конституцияга айланып, баардык бийлик бир адамдын колуна чогулуп калганына да биз каршы болгонбуз. Ага дагы Мадумаров каршы болгон. Бул жактан да бири-бирибизге солидарность, тилектештик көрсөттүк. Мындай карап көрсөм, көп жерден позициябыз дал келип, туура келип атат да. Туура келбеген күнү дагы жөнөкөй жаран катары эгерде калыс пикир айта турган болсок, бүгүнкү бийликтин Мадумаров болуп аткан чабуулу, бул алсыздыгы, мындай фобия деген болот да. Коркоктук сезим. Ар бир адам бир нерседен коркот, бирөө бийиктиктен коркот, бирөө караңгыдан коркот, бирөө бизнес жүргүзүп банкрот болуп калгандан коркот. Бүгүнкү бийлигин алдырып койгондон коркот. Ошол себептен дагы Мадумаровка бүгүн чабуул жасап атышат. Бул эми албетте жеке менин пикирим. Ал эми ошол эле учурда Кемпирабад боюнча бүгүнкү камактагы бийликтин оппоненти Равшан Жээнбековдун жубайын дагы камап койгону, ал эми ошол эле учурда Курманкул Зулушевдун контрабанда менен кармалган, коррупциялык схема түзгөн кайнисин үй камагына чыгарып койгону, коррупциялык схема түзүп контрабанда менен камалган депутат Надира Нарматованын уулун дагы үй камагына чыгарып койгону, бирок Равшан Жээнбековдун бийликтин оппоненти болгон адамдын жубайын бүгүн камап койгону, үй камагына чыгарбай. Бул дагы бийликтин бир коркоктугу. Мен бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн дагы ошо менен эфирди жыйынтыктайын. Акаев Бакиевдин акталганга аракет кылып атканы, Акаевдин акталышы, Курманкул Зулушевдун кайнисинин үй камагына чыгышы, ошондой эле коррупциялык схема түзүп
контрабанда менен кармалган депутаттын баласы да үй камагына чыгышы, бирок Мадумаровго чабуул болуп жатканы, бийликтин оппоненти Равшан Жээнбековдун жубайынын камалышы. Достор, бүгүнкү бийлик эч кандай мыйзамды уруп ойнобойбуз. Биз мыйзамды билбейбиз. Биз түшүнүк менен башкарабыз. Болгондо да биздин түшүнүк менен башкарабыз деп бүгүн бийлик башкарылып жатат Кыргызстанда тилекке каршы.